Арбаңыздар ардактуу телекөрүүчүлөр, назарыңыздарда футбол жаңылыктары. Бүгүн биз сиздерге Катарда өтүп жаткан дүйнө чемпионатындагы эң кымбат командаларды жана оюнчуларды айтып беребиз. Бул жылы командалардын баасы боюнча тарыхта эң кымбат чемпионат өтүүдө. Трансфермарkt сайтынын маалыматы боюнча дүйнө чемпиондугуна катышуучу командалардын жалпы баасы 11,4 миллиард еврону түзөт. Биз алдыңкы 10 кураманын баасын жана эң кымбат оюнчуларын тактап көрдүк. Биринчи орунда Англия курама командасы. Оюнчулардын жалпы баасы 1,26 миллиард евро. Ал эми эң кымбат оюнчусу Фил Фоден баасы 110 миллион еврону түзөт. Ал эми экинчи орунда Бразилиянын курамасы. Жалпы оюнчулардын баасы 1,14 миллиард евро. Ал эми эң кымбат оюнчусу Винисиус Жуниор 120 миллион еврого бааланган. Үчүнчү орунда Франция курама командасы. Жалпы оюнчулардын баасы 1,3 миллиард еврону түзөт. Ал эми эң кымбат оюнчусу Килиан Мбаппенин баасы 75 миллион евро деп бааланган. Төртүнчү орунда Португалия курама командасы. Жалпы оюнчулардын баасы 937 миллион евро. Ал эми эң кымбат оюнчусу Рафаэл Леау 85 миллион еврого бааланган. Бешинчи орунда Испания курама командасы. Жалпы оюнчулардын баасы 902 миллион евро. Ал эми эң кымбат оюнчусу Педри Гонзалес. Анын баасы 100 миллион евро деп бааланган. Алтынчы орунда Германия курама командасы. Оюнчулардын жалпы баасы 885,5 миллион евро. Эң кымбат оюнчусу Жамал Мусиала 100 миллион евро. Жетинчи орунда Аргентина. Жалпы оюнчулардын баасы 633,2 миллион евро. Ал эми эң кымбат оюнчусу Лаутаро Мартинес 72 миллионго бааланган. Ал эми кийинки кезекте Нидерландия командасы. Жалпы оюнчулардын баасы 587,25 миллион евро. Эң кымбат оюнчусу коргоочу Матиас де Лигт баасы 75 миллион евро. 9-нчы орунда Бельгия курамасы. Оюнчулардын жалпы баасы 563,2 миллион евро. Эң кымбат оюнчусу жарым коргоочу Кевин Де Брюйне, анын баасы 80 миллион евро болгон. Ал эми ондуктун акыркысы Уругвай курамасы. Оюнчулардын жалпы баасы 449,7 миллион евро. Эң кымбат оюнчусу жарым коргоочу Федерико Вальверде, баасы 100 миллион евро. Дүйнө чемпиондугуна катыша турган курама командалардын орточо баасы 356,2 миллион евро экенин эсептөө кыйын эмес. Бирок бул көрсөткүч командалардын баарынын күчтүү экендигин түшүндүрбөйт. Себеби чемпионатта жалпы курамы 10 миллион еврого жетпеген командалар да ойнойт. Дүйнө чемпиондугунда эң арзан курам турнирдин кожоюндарды Катар курама командасы. Жалпы оюнчулардын баасы 14,9 миллион еврону түзгөн. Эң кымбат оюнчусу 4 миллион еврого баланса, ал эми чабуулчу Алмоез Али 2 миллионго баланган. Ошондой эле эң төмөнкү наркы боюнча алдыңкы үчтүккө Коста-Рика 18,7 миллион евро жана Сауд Арабиясы 25,2 миллион евро болуп кирген.